24 bölüm. Ким аял алып, анан аялынын бир жаман жагын көрүп калып, аны жактырбай калса, анда ага талак кат жазып, колуна берип үйүнөн чыгарып жиберсин. Аялы анын үйүнөн кетип, башка күйөөгө тийип алса, 3. Бирок кийинки күйөөсү да аны жаман көрүп, талак кат жазып, колуна берип, үйүнөн чыгарып салса же өлүп калса, анда аны кое берген биринчи күйөөсү булганып калган аялын кайра албасын. Анткени бул Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Кудай Теңириң энчикке берип жаткан жерди булгаба. Ким жакында эле үйлөнсө, анда ал согушка барбасын. Анын мойнуна эч нерсе жүктөлбөсүн. Ал өз үйүндө 1 жыл бош болуп, алган аялынын көңүлүн ачсын. Эч ким жаргылчактын үстүңкү же астыңкы ташын күрөөгө албасын. Анткени ал жанды күрөөгө алган болуп калат. Ким өз бир тууганы болгон Исраил уулдарынын ичинен бирөөнү уурдап алып, аны кул кылып алса, же сатып жиберсе, анда андай ууруну өлтүрүш керек. Өз элиңдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Байкагын, ыйык кызмат кылуучу лебилер үйрөткөн пес оорусу жөнүндөгү мыйзамдын баарын так аткар. Мен аларга буйруганды так аткаргыла. Силер Мисирден чыгып келе жатканда, Кудай Теңириңер Мириямды эмне кылганын эсиңерден чыгарбагыла. Эгерде сен жакыныңа карызга бир нерсе берсең, анын үйүнө күрөө алыш үчүн кирбе. Сыртта тура турсаң, сен карыз берген киши күрөөсүн сыртка алып чыгып берет. Эгерде ал жарды болсо, анын күрөөсүн таң атканга чейин калтырба. Ал өз кийими менен жатып, сага батасын бериши үчүн күрөөсүн күн батканча кайтарып бер. Кудай Теңириң муну сага адилеттик катары эсептейт. Сенин жериңде жашаган келгиндердин же бир туугандарыңдын арасындагы жалчыны, жардыны, жакырды кысымга алба. Анын акысын ошол эле күнү күн батканча бер. Анткени ал жарды, ал акыга зар болуп турат. Ал сен үчүн Теңирге зарлап жибербесин. Сен күнөөкөр болуп калба. Балдары үчүн атасы, атасы үчүн балдары өлүм жазасына тартылбасын. Өлүм жазасына ар ким өз күнөөсү үчүн тартылсын. Келгин менен жетимдин ишин бурмалап соттобо, жесирдин кийимин күрөөгө алба. Сен да Мисирде кул болгонуңду, ал жерден сени Теңир алып чыкканын эсиңден чыгарба. Ошон үчүн мен сага ушуларды кылууну буйруп жатам. Талаада эгин оруп, боологон бооңду унутуп калсаң, аны алууга кайрылып барба. Кудай Теңириң бардык иштериңе батасын бериши үчүн аны келгинге, жетимге, жесирге калтыр. Зайтун дарактарыңдын жемишин жыйнаганда калгандарың кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын. Жүзүң тергенде калып калгандарың кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын. Өзүңдүн Мисир жеринде кул болгонуңду эсиңден чыгарба. Ошондуктан мен сага ушуларды буйруп жатам. 113 Забур. Исраил эли Мисирден Жакыптын тукуму бөлөк элдердин арасынан чыккан кезде, Жүйүт Теңирдин ыйык эли болуп калды. Исраил анын энчиси болуп калды. Муну көрүп деңиз тартылды. Иордан артты көздөй акты. Тоолор койлордой, адырлар козулардай секирди. Деңиз артыңа тартылгыдай сага эмне болду? Иордан артты көздөй аккыдай сага эмне болду? Тоолор, силер эмне үчүн койлордой, адырлар силер эмне үчүн козулардай секирип жатасыңар? Жер Теңирдин алдында, Жакыптын Кудайынын алдында титире. Ал асканы көлдүн суусуна, ташты булак айландырат. Бизде эмес Теңир, бизде эмес, өз ырайымың үчүн, өз чындыгың үчүн, өз ысымыңды даңкта. Бутпарастар, булардын Кудайы кайда деп айтышпасын. Биздин Кудайыбыз асманда, эмнени кааласа ошону кылат. Ал эми тигилердин жасалма кудайлары күмүш жана алтын адамдын колунан чыккан иш. Алардын ооздору бар, бирок сүйлөбөйт. Алардын көздөрү бар, бирок көрбөйт. Алардын кулактары бар, бирок укпайт. Алардын мурундары бар, бирок жып билбейт. Алардын колдору бар, бирок сезишпейт. Алардын буттары бар, бирок баса албайт. Алардын көмөкөйүнөн үн чыкпайт. Аларды жасагандар жана алардан үмүт кылгандардын баары ошолорго окшоп калышсын. Исраил тукуму Теңиргешен, ал биздин жардамчыбыз жана калканыбыз. Арундун тукуму Теңиргешен, ал биздин жардамчыбыз жана калканыбыз. Теңирден корккондор, Теңирге ишенгиле, ал биздин жардамчыбыз жана калканыбыз. Теңир бизди унуткан жок, бизге батасын берип жатат. Исраилдин тукумуна батасын берип жатат. Арундун тукумуна батасын берип жатат. Ал Теңирден корккондорго, чоңдорго да, кичинелерге да батасын берип жатат. Теңир силерге да, силердин балдарыңарга да мындан да көп батасын берсин. Силер асман менен жерди жараткан Теңирден бата алгансыңар. Асман Теңирдин асманы, ал эми жерди ал адам баласына берген. Теңирди өлгөндөр да, көргө киргендердин бири да даңазалабайт. Бирок биз Теңирди мындан ары түбөлүккө даңазалайбыз. 51 бөлүм.
чындыкка умтулгандар, теңирди издегендер, мага кулак салгыла. Өзүңөр чабылып алынган асканы, өзүңөр суурулуп алынган чуңкурдун тереңин карагыла. Атаңар Ыбрайымды жана силерди төрөгөн Саараны карагыла. Анткени мен жалгыз аны чакырдым, ага батамды берип, аны көбөйттүм. Теңир Сионду ушинтип сооротот. Анын бүт урандыларын сооротот. Анын чөлдөрүн бейиштей кылат. Ээн талааларын Теңирдин багындай кылат. Ал жерде кубаныч жана шаттык болот, даңктоо сөздөр жана ырлар болот. Элим, мен ук, уруум, мага кулак сал, анткени мыйзам менден чыгат. Өзүмдүн акыйкаттыгымды элдер үчүн жарык кылып коем. Менин чындыгым жакын, менин куткаруум чыгып келе жатат. Менин каруу булчуңум элдерди соттойт, аралдар менден үмүттөнүшөт, менин каруу булчуңума таянышат. Башыңарды көтөрүп асманды карагыла, төмен жактагы жерди карагыла, анткени асман түтүндөй болуп жок болуп кетет, жер кийимдей эскирет, анын тургундары да өлүп жок болушат. Ал эми менин куткаруум түбөлүк турат, менин чындыгым жок болбойт. Чындыкты билгендер, жүрөгүндө менин мыйзамымды сактаган эл, мага кулак салгыла, адамдардын акаарат айтканынан коркпогула, алардын жаман сөздөрүнөн үрөйүңөр учпасын. Анткени күбө аларды кийим жегендей жейт, курт аларды жүн жегендей жейт. Ал эми менин чындыгым түбөлүк турат, менин куткаруум кылымдан кылымга турат. Тур Теңирдин каруу булчуңу, күч менен курчан, байыркы күндөрдөгүдөй, байыркы тукумдардын убагындагыдай тур. Раапты жара чапкан сен эмес белең, аждарды өлтүргөн сен эмес белең. Деңизди, зор туңгуюктун сууларын кургаткан, куткарылгандар өтсүн деп деңиз тереңдиктерин жолго айланткан сен эмес белең. Теңир куткарган адамдар кайрылып келишет, Сионго ыр менен келишет, алардын башында түбөлүк кубаныч болот. Алар кубанышат жана шаттанышат, кайгы менен үшкүрүк жоголот. Мен өзүм силердин сооротуучуңар болом. Өлө турган адамдан чөптөн айырмасы жок адам баласынан корккон сен кимсиң? Асманды жайган, жерди негиздеген өзүңдүн теңириңди, жаратканыңды сен эсиңден чыгарып жатасың. Эзүүчү жок кылганга даяр тургансып, дайыма күн сайын анын каарынан коркосуң. Бирок эзүүчүнүн каары гана. Жакында туткун эркиндикке чыгарылат, чуңкурда өлбөйт, нанга муктаж болбойт. Мен сенин деңизди толкуткан Кудай теңириңмин, ошондуктан анын толкундары шарпылдап жатат. Анын ысымы Себайот теңир. Асманды жайгаштырыш үчүн, жерди негиздеш үчүн, Сионго, сен менин элимсиң деш үчүн. Мен өзүмдүн сөздөрүмдү сенин оозуңа салам, өзүмдүн колумдун көлөкөсү менен сени жабам. Ойгон Иерусалим, тур, сен Теңирдин колунан анын каарына толгон чөйчөктү иштиң, мас кылуучу чөйчөктү түбүнө чейин калтырбай иштиң. Андан төрөлгөн уулдардын ичинен аны алып жүрүүгө эч ким чыккан жок. Ал өстүргөн уулдардын ичинен аны колунан кармап жүрүүгө эч ким болгон жок. Сени эки кырсык басты. Сени ким аяйт? Талкалануу, кыргын, ачарчылык жана кылыч сени ким сооротот? Сенин уулдарың алсырап калышты. Бардык көчөлөрдүн булуң бурчунда Теңирдин каарына, Кудайыңдын ачуусуна толгон торго түшкөн жейрендердей болуп жатышат. Ошондуктан азап чегүүчү жана шарап ичпей мас болгон адам мунук. Сенин Теңириң, өз эл үчүн өч алуучу Кудайың жана Теңириң мындай дейт: мен сенин колуңдан мас кылуучу чөйчөктү, менин каарыма толгон чөйчөктөгү ачыткыны алып жатам. Сен эми аларды ичпейсиң. Мен ал чөйчөктү сени кыйноочулардын колуна берем. Алар сага төмөн жыгыл, биз сенин үстүңөн өтөлү дешкен. Сен өзүңдүн кыраркаңды нары бери өткөндөр үчүн жердей жана көчөдөй кылгансың. 21 бөлүм. Анан мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман менен мурунку жер жок болгон эле. Деңиз да жок болгон. Мен жакан, ыйык шаарды, жаңы Иерусалимди көрдүм. Ал күйөөсү үчүн жасанган колуктудай даярдалып, асмандан, Кудайдан түштү. Анан мен асмандан мындай деген катуу үндү уктум. Мына, Кудайдын жыйын чатыры адамдар менен бирге. Кудай алар менен жашайт, алар анын эли болушат. Кудай өзү алар менен болуп, алардын Кудайы болот. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт. Өлүм деген болбойт, ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Анткени мурункунун баары өтүп кеткен. Анан тактыда отурган мындай деди: мына, мен бардыгын жаңы жаратып жатам. Анан мага мындай деди: жаз, анткени бул сөздөр туура жана чындык. Анан мага мындай деди:
Аткарылды. Мен альфамын жана омегамын. Башымын жана аягымын. Суу саганга тирүү суунун башатынан сууну бекер берем. Жеңип чыккан адам бардыгын мураска алат. Мен анын кудайы болом. Ал менин уулум болот. Коркоктор жана ишенбегендер, кара ниеттер жана киши өлтүргүчтөр, бузулгандар жана сыйкырчылар, бутка табынуучулар жана бардык жалганчылар күйүп жаткан күкүртүү көлгө ыргытылышат. Бул экинчи өлүм. Акыркы 7 аламат толтурулган, 7 чөйчөк кармаган 7 периштенин бири мага келип, "Жүр, мен сага колуктуну, козунун үйлөнө турган аялын көрсөтөм" деди. Анан ал мени рух аркылуу чоң жана бийик тоого алып чыгып, асмандан, Кудайдан түшкөн улуу, ыйык Иерусалим шаарын көрсөттү. Ал Кудайдын даңкына толуп турган эле. Анын шам чырагы асыл ташка, кристалл сыяктуу тунук яспис ташына окшош экен. Анын чоң жана бийик дубалы, 12 дарбазасы бар эле. Дарбазалардын үстүндө 12 периште, дарбазалардын бетинде Исраил уулдарынын 12 уруусунун аттары жазылыптыр. Чыгыш тарапта 3 дарбаза, түндүк тарапта 3 дарбаза, түштүк тарапта 3 дарбаза, батыш тарапта 3 дарбаза бар экен. Шаардын дубалынын пай дубалы 12 таштан турат экен. Алардын бетине козунун 12 элчисинин ысымы жазылыптыр. Мени менен сүйлөшкөндүн колунда шаарды, анын дарбазаларын жана дубалын ченей турган алтын таягы бар экен. Шаар 4 бурчтук түрүндө эле. Анын узундугу менен туурасы бирдей экен. Ал шаарды таяк менен ченегенде 12.000 стадий болду. Узундугу, туурасы жана бийиктиги бирдей. Ал анын дубалын да ченеди. Периште адамдар колдонгон чен менен ченегенде 144 чыканак болду. Анын дубалы яспис ташынан тургузулуптур. Шаар болсо тунук айнекке окшош таза алтындан эле. Шаардын дубалынын пай дубалы ар кандай асыл таштардан экен. Биринчи негизги таш яспис, экинчиси сапфир, үчүнчүсү халкидон, төртүнчүсү зымырыт, бешинчиси сардоникс, алтынчысы кызыл агат, жетинчиси хризолит, сегизинчиси берил, тогузунчусу топаз, онунчусу сары зымырыт, 11-си гиацинт, 12-си аметист. 12 дарбазасы 12 бермет. Ар бир дарбазасы өзүнчө берметтен жасалган эле. Шаардын көчөсү тунук айнек сыяктуу таза алтын. 22. Мен ал шаардан ибадаткананы көргөн жокмун. Анткени бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир жана козу анын ибадатканасы экен. Шаар күндүн да, айдын да жарык кылып туруусуна муктаж эмес экен. Анткени аны Кудайдын даңкы жарык кылып турду. Анын шам чырагы козу өзү. Куткарылган элдер анын жарык астында басып жүрүшөт. Жер үстүндөгү падышалар өздөрүнүн атак даңкын шаарга алып келишет. Анын дарбазалары күндүз бекитилбейт, анткени ал шаарда түн болбойт. Ал шаарга элдердин атак даңкын жана урмат сыйын алып келишет. Ал шаарга эч бир таза эмес нерсе кирбейт. Жийиркеничтүү жана жалган иштерди жасаган эч бир адам кирбейт. Ысымы козунун өмүр китебине жазылгандар гана киришет.